Ынтымак жарчылары программасы кайрадан сиздердин назарыңыздарда, саламатсыздарбы? Бул жолу биз жылмая тууралуу, тактап айтканда жылмаю сүннөт деген темада кеп козгойбуз. Жылмаюунун динде, медицинада орду кандай? Ошондой эле психологдор бул тууралуу эмне дешет? Алдыдагы мүнөттөрдө айтып беребиз. Кимдир бирөө силерди карап жылмайса, эмне кыласыңар? Силер да жылмаят болушуңар керек. Ооба, бизди карап кимдир бирөө чын жүрөктөн жылмайганда, ал досубузбу же бейтаныш адамбы, жылуу сезимдерди туябыз. Адамдын чын жүрөктөн жылмайганы көңүлүнүн куунактыгын, бир нерсеге сүйүнүп жатканын көрсөтүп турат. Психологиялык илимдер ассоциациясынын Observer журналында жылмаю табиятыбызга мүнөздүү нерсе экени, атүгүл жаңы төрөлгөн ымыркайлар да кимдир бирөөнүн жылмайганын жазбай биле алары айтылган. Ошондой эле адам башкалардын жылмайганынан кандайдыр бир маалымат алгандан тышкары, ал маалыматтын негизинде өзүнүн жүрүм-турумун кандайдыр бир багытка салалары жазылган. Эң алгаш жылмаюунун динде ролу чоң экендиги айтылып келинет. Маселен, бир тууганыңа жылмайып кароо дагы жакшылык иш катары бааланат. Ал эми жалпы мусулмандарга жылмайганың бул сен үчүн садака. Эми бул жылмаюу дагы садака деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. Бунун мааниси терең. Ас-садакатун таруддул бала дейт пайгамбарыбыз. Садака кылышлык бул балаларды кайтарат, өмүрдү узартат дейт. Biz elhamdülillah Allah subhanahu ve taala bergen kolumuzdagi mal-mülkübüz menen birinci sadaka kılaylık. Ekinçisi jakşı söz aytışlık menen sadaka kılaylık. Üçüncüsü oşoga bir жылмайуу тартуулаш менен садака кылайлык. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ушул маанide жылмайышлыктагы садака деген. Ошондуктан бардыгыбыз бул жылмаюу ар бир адамга бир курсанчылык, жакшылыкты алып келет. Ошондуктан бири-бирибизге жакшы жылмайып, жакшы мамиледе болсок, ынтымактуу болобуз. Балким силер жашоодогу кыйынчылыктардын айынан дайыма жылмайып жүрүү мүмкүн эмес деп ойлойт турсуңар. Адатта сезимдер ойлордон кийин пайда болорун эсиңерден чыгарбагыла. Психологдор жылмайып жүрүү көптөгөн оорулардын алдын алып, адамдын көңүлү куунак болуусуна жардам берерин айтышат. Жылмаюу бул көптүк түрдө деле айтылып жатат го. Жылмаюу адамга жакшы таасирлерди берет. Жылмайган, күлүп жүргөн адам эч качан оорубайт. Бизде мисалы жылмайып койсо башкача кабыл алабыз да, чет мамлекеттерде, мисалы Франция, башка мамлекеттерде жылмайып ар бир адам бири-бирин көргөндө, мисалы бонжур деп жылмайып бири-бири менен ошентип кабыл алат. Биз постоянно күлүп жүргөн адам эч качан оорубайт, өмүрү узарат. Мисалы, биринчи башыбыздагы негатив ойлорубузду чыгарып салышыбыз керек. Дайыма адам позитивдүү ойлор менен жүрүш керек да. Мисалы, мен ушу жылмайып күлүп жүрсөм, дайыма жолум ачык болот. Ошон жакшы позитивдүү сөздөрдү күнүгө түзүп, жазып алышыңыз керек өзүңүзгө. Же күнүгө мээбизге сактап жүрүшүбүз керек да. Только позитивдүү гана сөздөрдү мээбизге келтиргенде биз постоянно жылмайып жүргөнгө мындай көбүрөөк шарттар түзүлөт да. Жашооңду кандай өткөрүү сенин колуңда. Аны кандай жашайсың, бул сенин ыктыярың. Эгер кааласаң аны дүйнөнүн бейишине айлант, кааласаң кайгы капа менен толгон караңгы түнгө айлант. Ыктыяр өзүңдө. Эми сага мына ушундай тандоо укугу берилгени үчүн дагы бир ирет күлүп кой. Биз шаар тургундарын жылмайып жүрүүгө чакырдык. Белгилүү
токмо акын Идрис Айтбаев коомдо жылмайган адамдар аз болуп жатканын, баарынын эле кабагынан кар жаап, урушуп кетүүдөй таасир калып жатканын айтат. Бирөөнүн канчалык негативинге уксаң, өзүңдөгү позитив энергияны жоготуп коесуң. Ошондон жылмайып жүрүү бул да болсо бирөөгө жардам кылуунун эң оңой, акча талап кылбаган эң оңой жолу ушул. Баягыда бир киши көңүлү чөгүп кирген киши ресторанда отурат, тамак жейин деп, тамак жеп, ошол ресторанда көңүлү чөгүп, дүйнөнүн түйшүгүнөн капа болуп отурса, бир кичинекей жаш бала, кыз ойноп аткан тобу ошол көңүлү жок адамдын бутунун астына кулап кетти да. Чуркап келип томпоңдоп араң баскан кыз жанагы байкеге карап, "Тоомду бейик коюңузчу" деп жылмайып карады да. Тиги кыздын жылмайганын карап, көңүлү чөгүп турган жанагы киши тобун алып берди дагы башынан сылап, өзүнө келип, аз да болсо дүйнөнүн түйшүгүнөн арылып, бир кыздын жылмайганынан караңыз. Анан өзүнө келип туруп, тамак жеп бүткөндөн кийин официантка кызмат кылган тейлеген кыз келди да, "Кызмат акымды берип коюңуз." "Канча болду?" "Кызым, 150 сом болду." "Мен 50 сом, кайтымы кереги жок, сен ала бер кызым" деп сүйүнгөн бойдон кетти. Күндө кечке иштеп 50 сом араң ашыкча тапкан кыз бул ирет дагы 50 сом ашыкча тапты. Бул ирет эмне кылды? "Бүгүнкү кирешим көбүрөөк болду." Бул да сүйүнүп калды. Сүйүнүп, жанагы бир бүтүн нанды колуна алып жумушка баратып, 50 сом ашыкча тапканына ыраазы болуп, сыртта турган бир тилемчиге бир бүтүн нанды берип меңиз деп тигиге берип өтүп кетти. Ал болсо жылмайып сүйүнүп, жарым нанга тойгон жанагы тилемчи жарымына тоюп, жарымын эртең жейм деп отурса, алдынан кичике күчүк келип калды да. "Ай, күчүк ачка турбайбы" деп жанагы нанын күчүккө берсе, күчүк дагы куйругун сойпоңдоп, жанагы тилемчинин артынан ээрчип алды дейт. Үйү жок жанагы киши бир домдун жер төлөөсүндө жашайт экен. Жанагы жер төлөөдөн өткөн паровой отопление жылыткан жанагы трубага жабышып жатып уктайт экен. Ошол күнү эмнегедир Кудайдын тагдыр сыноосу экен, жанагы домдун астынан түтүн чыгып өрт башталды. Жанагы катуу уйкуда турган адам уйкуда бирок жанагы ээрчип алган күчүк байкап калды дагы уулдап бакырып отуруп жанагы тилемчини ойготту. Тилемчи чыгып дом боюнча адамдардын баардыгын ойготуп чыгып, домдогу бүтүн адамдардын жанын сактап калды. Тагырага себепчи болду. Бирок мунун бардыгы күчүктүн эрдеги эмес, тилемчинин эрдеги эмес. Же болбосо тилемчиге нан берген жанагы официантка кыздын эрдеги эмес. Же болбосо ага 50 сом ашча берген жанагы кишинин эрдеги эмес. Мунун бардыгында кичинекей помпойгон ширин кыздын жылмайуусунун эрдеги жатат. Ошондон жалпы көрөрмандар, жылмаюу да садака, жылмайып жашоону бүгүндөн баштаңыз. Чоң рахмат. Жылмаюулар ар түрдүү. Кээ бир жылмаюулар жамандыкка алып баруусу дагы мүмкүн. Дал ушул кыймыл-аракет аркылуу ар кандай радикалдашкан уюмдарга азгырылып кеткен жарандарыбыз дагы жок эмес. Сиз күн сайын эрте менен уртуңузда күлкү менен ойгонуңуз. Жумушка жөнөп жатканда да жылмайыңыз. Кесиптештериңизге, жакын адамыңызга деги эле жашоого жылмайып караңыз. Гүлүү менен жылмаюу. Ислам дининде адамды жылмайып жүрүүгө чакырат, бирок гүлүүгө чакырбайт. Түшүнүп атабы? Ал эми бир эле күлкүнүн өзүнөн эки нерсени аныктачу ал. Бир, кантип күлгөнүңө карап адебиңди аныктайт. Ха-ха деп күлсөң, коомчулук эл бар, бир аз адеби начар экен моун дейт. Же бирөө жүрүп баратып жыгылып түшсө, жыгылып түшсө деп күлсө, демек ушул жыгылганга күлүптүр. Акылы да бир аз төмөнүрөөк турбайбы? Көрдүңүзбү? Бир эле күлкүдөн эки нерсе. Бир, адеп, кантип күлгөнүңө карап, эмнеге күлгөнүңө карап акылыңды аныктайт. Медицинада жылмаюу ден соолугубузга пайдалуу. Изилдөөлөргө ылайык, жылмаюу адамга өзүн ишенимдүү, бактылуу сезгенге жана стрессти азайтканга жардам берет. Динде жылмаюу бул рух бальзамы, жарааттардын шыпасы деп айтылат. Аны менен сиз адамдардын жүрөктөрүнө жол табасыз. Ал себептүү сизге жабык эшиктер ачылат. Ал эми психологдордун айтымында, балким сиздер жашоодогу кыйынчылыктардын айынан дайыма жылмайып жүрүү мүмкүн эмес деп ойлойт турсуз. Адатта сезимдер ойлордон кийин пайда болорун эсиңизден чыгарбаңыз. Ошондой эле башкалардын сизди карап жылмайышын күтпөй, өзүңүз биринчи жылмайып, ага кубаныч тартуулаганга аракет кылыңыз. Урматтуу көрөрман, түрдүү оорулардан олак болуп, өзүңүздүн ден соолугуңузду камсыздаган жана албетте башкаларга жагымдуу маанай тартуулаган бул сиздин жылмаюуңуз экенин дагы бир ирет эскертүү менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Сиздер менен мен Нуржамал Тоштук кызы болдум. Кайрадан ынтымак чарчыларынан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.